Баарыңыздарга кутмантан каалайбыз, урматтуу көрөрмандар. Биз болсо жаңы коноктор менен, шаңдуу коноктор менен отурган чагыбыз. Анда эмесе тааныштыра кетсек, элден чыккан таланттар менен бүгүн чогуу ырдап, чогуу билебиз деген үмүттөмүн болот. Анда эмесе жетекчиден баштап тааныштырып кетели. Саламатсыздарбы, кыргыз калкым. Бардыңыздарды Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Кыргыз элиме аманчылык, ден соолук, тынчтык болсун. Мен Турдубаева Мислим өмүр тобунун жетекчисимин. Ушул куттуу студияны аттаганыма кубанч агай жетелеп келип, 4-5 жыл мурун тушоомду ушул жерден кести. Мына азыр дагы чыгып отурабыз. Бардыңыздардын ишиңиздерге ийгилик кааламакчымын дагы. Толгону деген ырды аткарып берейин. Алыстагы апам арнап Мургап районунун, Тажикстандагы Мургап районунда жашап жаткан кези азыр апа угуп аткан болсоңуз, сизге ден соолук каалаймын. Эжем менен, жездем менен, иним менен, келиним менен бактылуулукту каалайм. Чоң рахмат, анда баштайлы. Barakelde керемет чыгарма. Анда эмесе оған тегереле, өзүбүздү тааныштырып, андан кийин ыр тартып алабыз. Мен Ибраимова Калбы, Бишкектен келдим. Азыр Сапар Сакабаевдин жаштык кез деген ырын ырдап берейин, ушу кыргыз эли үчүн.
Keremет atqarı oldu. Geliniz ömür özümüzді tanıştırıp, anam, ırды. Ендер şu Бішкектен де келдім. Қырғыз елге şu айтмайрек болсын. Кеншілік, тоқшылық, молшылық қалай. Şu Қанымгүл Досманбетованың білген жігіт дегендерін қарпайын. Bilesiniz
rahmat. Sanatkarı. Кымбаттуу кыргыз эли, кадырман калкым. Ушу сиздер менен бүгүнкү кутмандуу күндө көрүшүп турганга, амандашып турганга Аллага миң мертебе ыраазыбыз. Пирамида каналы көрөрмандарыңарга дагы салам айтабыз. Биз ана Гүлжан экөөбүздүн да Шерине тоо деген тообуз бар, бирок бүгүн экөөбүз эле келип отурабыз. Эми ушу курбулардан түзүлгөн, мен бүгүн курбулар дегенди аткарып берейин. Келечек ораман эжекебиздин аты жөнүн да билгибиз келет. Соңунда бердиңиз чоң. Суракан Кайсария ушу Бишкек шаарынан эле келдим. Жакшы. Келиңиз эжекебиз кезекте өзүңүздү тааныштырып. Мен Барпиева Гүлжан, мен деле Бишкек шаарынан келдим. Эң биринчи эле мен ушу Аллахка чексиз шүгүрлөр деп айткым келет. Себеби элибиз тынч, журтубуз тынч, төрт көздөгөр ушу Курман айтка жетип айттап, ана бүгүнкү программага келип момундай жакшырларды да Зукеш экөөбүз мына кыздар менен иши баарыбыз кубанбош болуп, кубанга чоң рахмат. Эртең менен эрте туруп ушу Пирамида каналында момунтип ырдап отурганыбызга биз кубанып атабыз. Баарыңыздарга рахмат. Мен Кытайлык кыргыздардын ырын ырдап келейин сиздерге. Сөйлөгөндө таппагала сөздү. Анда эмесе биздин жана телекөрүүчүлөрдүн кулактары сизде угуп жатабыз.
Жүрөктөрүбүздү ушундай ырлар эле өзбөсө, башка эч нерсе өзбөсүн, Анда эмесе кезексиздей жок. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен баарыңыздарды бүгүнкү жашнакай ушул Тренда каналында отурабыз. Кутмандуу кыргыз элиме биздин салам айтам. Элибизде тынччылык болсун, аманчылыктар болсун, өнүгүү өсүүлөр болсун. Бүгүн өзүм Бишкек шаарынан келдим. Атым Бактыгүл Карабековна. Мен болсо кыргыз элинин деген Жаныш Кочкоровдун акыры. Айдын оштосунда. Akırına ben vuru olmak olsun. Vurundan arka.
убакытты текке кетирбей экинчи айланманы баштайлы. Келбиз мындай ырды баштаардан мурун суроо бергим келип жатат. Ушул ырчылык кесипке ушу ырдап жатасыздар. Мындай жашооңуздарда эмне болуп ырдап калдыңыздар эле? Ким түрткү болгон, балким Бул топко кантип түшүп калдыңыздар? Кыска айтып берсеңиздер, андан кийин экинчи ирет ырдабайбыз, Негизи бул топко биз Кубаныч агайды айтып атпаймынбы? Кубаныч агай алып чыгып, бизди таптап, ушинтип элдик таланттардын арасына кошуп, көптөгөн конкурстарга да кошуп жүрөт. Ошол Кубаныч агайдын түрткүсү менен ырдап калдым. Ага чейин балалык кезде ырдап жүргөм. Анан турмушка чыгып, турмушка байланыштуу көп ырдабай калып, анан агай түрткү болуп агайдын коштоосунда ырдап келе жатабыз. Бар болуңуз агай. Эфирден пайдаланып, ден соолук каалайм. келиңиз. Кыскача. Биз да 19-жылдан бери ушу агай менен иштешип келе жатабыз. Агайга чоң рахмат. Ушу менин бир тууганым бербеген немени эргүүнү ушул агайыман алдым. Кудай буйрса, ден соолук болуңуз агай. Мен деле ошо Кубаныч агайдын аркасы менен келгем. Мындай эми багы талант негизи бар да, ошо ырдап, мындай жерлерде ырдап жүрчүмүн, бирок бул эфир жакка ошо Кубаныч агайдын немеси менен келдим мен дагы түрткүсү менен. Рахмат сизге, узун өмүр. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Ошол Мен айтсам, эми бул ырчылык деген жаш кезден эле ырдап жүрөбүз, анан бул айлана чөйрөгө байланыштуу болот экен да. Жаныңдагылар ырдабаса ырдабай деле калат экенсиң. Мына биз 2017-жылы ошо Шерметов уюштурганда биздин өзүбүздүн топто Расул Станбеков деген академист бар эле, кишини көзөтүп кеткенден кийин биз көп ырдабай калганбыз. Анан Кудай жалгап биз мынтип кубанга жолугуп калып, биз да чыгып атабыз, ошого ыраазыбыз. Ырдап атабыз кайрадан. Кандай ырдуу деген кандай болду? Ошондой болуп атат. Мен деле ошо Зураштын айтканына кошулам. Ошо 2017-ден бери ошо ырдап жүрөбүз. Бул ырдаган бала кезден эле ырдайбыз да биз үн бар үчүн ырдап жүрүбүз. Анан бул ырга деле мындай ырдап жүргөн окшогондор келет, ырдабагандыр келбейт мисалычы. Анан Аллах Таала берген экен бизге үндү ырда деп ырдап атабыз. Кубанга рахмат, ушу телевидениеге алып келип бизди ырдатып, көңүлүбүз көтөрүлүп, үйдө отуруп неберелер менен кызычуу болуп. Анан ырдап телевизорго чыгып койгондо жакшы да. Сиздердин эле көңүлүңүздөр эмес, биздин телегөөчүлөрдүн көңүлдөрү аябай көтөрүлдү. Тим эле студиябыз жарык болуп. Бул жакшы суроо экен. Ошо ырчылык деген бул бала кезден эле башталган. Меники дагы ошо окуучулук кездерден баштап эле ырга кызыгып, мектепте ырдап, анан мектеп бүткөндөн кийин бияктан азыркы Таштан Эрматов атындагы училищаны бүтүп колледжде аяктап азыр музыка мугалими болуп эмгектенем. Анан эми ырдап коем, эжелер айткандай айлана чөйрөнө коллектив деген бар, анан баары жан дүйнөң ыр болгондон кийин ырдаган келет. Анан ырдап, анан ошо Кубаныч агай болуп, анан өзүбүз азыр эжелер айткандай бизде да ырыскы деген тобубуз бар. Ошол жактарда жаңыдан ырдап кошулуп ырдап атабыз бир аз. Сонун. Мен айта турган болсом, ушу Кудайым ушул мага ушу туубаса талантты берип койгонуна миң мертебе шүгүр кылам, рахмат айтам, ыраазымын Кудайыма. Ушул талантты берип койгон, өзүмдүн кесибим музыкант эмес да. Нота билбейм дегендей. Анан ушу туубаса талантым менен ушу элди колго алып, элдер мага эме деп волонтерче чалышат. Анан ушул жерде отургандар мынакей бирин экиси гана бирин-бири буга чейин тааныбаса, бири-бирин ушул жерден таанышты да. Мен туш тараптан мындай эле алып келдим. Экөө чогуу иштешип жүргөндөр, анан булар менен булар бири-бирин азыр таанышып отурат. Анан ушундай жакшы адамдарды, ушундай жакшы өнөрпоздорду тааныштырууга себепкер болгоныма өзүм Кудайга шүгүр кылам, рахмат айтам, ыраазымын. Ошондой бүт ыраазычылыктын баары Кубаныч агайга турбайбы? Ушинтип биз бүгүн ушунча сонун ырларды угуп, баарын чогултканыңызга чоң рахмат. Негизи бизде кыскача бир жарнама бар экен, ошого өтүп, андан кийин кайрадан келип сиздердин ырларыңызды угайлы.
Анда эмес ардактуу көрөрмандар, биз экинчи бөлүктү баштайлы. Келиңиз анда. Анда эмесе экинчи бөлүктө дагы Бердибек Акаевга таандык бул дүйнөдө сүйүү бар билесиңби деген атка берейин. Көрүүчүлөр каалаган. Сүйүктөр бардыңдар. Бул өзү 75-77 жылдарда чыккан ретро да. Эч ким көптөр ылабайт. Анан ушу карындашым үйрөтүп койдум эле. Мен Алдава деген ырдырға берейін. Aldava,
Ой, сүй бар екен, алдай баш керек екен. Мен дағы ошо курулар тобунда иштечилем да, айтып коюнчу Элнарын айтат. Калышпасын курулар деген топто 19 иштейбиз. Баарыбыз тең жүрүш мененчи. Ошолорго дагы көрүп отурса керек. Салам жолдойбуз. Саламатта болушсун. Мен Экия Мухамбетовдон Айдайлы жашоо кемесин китап берейин. Сиген. Cemil Akimagif'te tanıdık, onu Calcalım'da Adır Айдайлы жашоо кемесин деген ырда бар. Бул бир 60 канчанчы жыл чыккан ырда. Эски ретро. Ушундай ырлардан ырдагыла деп ушу мен ырчыларыма, айылдарыма айтам да. Ушундай эски ырлардан ырдагылачы депчи. Анан ушу сонунда ушундай ырларды Албетте. Сиздер төрөлө электе сиздердин ата энеңер ушу кантын көргөндө чыккан болуш керек. Анан ушундай ырларды жаңыртып турган жакшы, жаш муундарга ондай жеткирип турган жакшы. Ооба, чоңдугу эстетип. Улуттук колориттеги дагы кайрыктары бар да бул ырдардын. Кыргыздын кыргыз экенин тааныткан. Рахмат сага ушундай ырларды. Күнгөз даярдыгыбыз кичине эмерээк болуп калган, нашарыраак болуп калган. Импровизация болгон чагы. Эфирдин астында шалабала даярданып чыкты, анан телекөрүүчүлөр кечирип койсун, чамча шекилип кетип калды ырдын жүрүшүндө, Жалжалымда кеттик банда. Aydın tanrı sen de canım göründü nege gözüm
Barakalla. Çok rahmat. Çok rahmat. Son çıkarma oldu. Gelin Sami. Men bolsa Жаныш Кошкоровдун Өмүр дайра деген ырын алып Annemize mantalı. Antameze joldan başlayıp tançop takıldı. Dayım seni izlerken
Келиңиз эми Кубан агай ушунча элдерди чогултуп, элдин таланттарын чогултуп, ырларын бөлүп берип, чогуу машыгып, ырларды даярдап жүрөсүз. Эми өзүңүз бир ыр аткарып бериңиз. Men öyle bireyim mi? Ушунча келгенден кийин Көптөгөн суранычтар боюнча. суранып болду. Rahmat. Benim buradayım da türlü derden bilgen çoğulum, başına gelgen sayın şu ayımların dördatıp koyuşurum. Ben soruğuzlar koyuşurum, köpçülük soruğuna da teşhirim. Hem soran çağırdı, çetke kakbayın. Kolman gelişince özümde var, dasık kanır çimesmin. Tar çevrede biraz ıllapam. Yani şu bir ırda bireyin, ötkönde gelgende başkalarlar ırdatlarlayım onu. Hamçek tursun kulup, ağay olsun, unut albayın degenlerin. Bireyin bilgenine hoşta turla. Sizlerдің ырдағаныңыздарды ұмыта албай қалайық. Чоң рахмат. Бүгінгі эфирге келдіңіздерге да чоң рахмат. Анда эмесе силерге даачыбызды билдиребиз. Эфирдин убакыты сайына келип жетти. Силерге чоң рахмат. Макул ооба кыскача кайрылууңуз болсо элге эркиндик тапасыз. Элди кече өткөн айты менен куттуктайм. Айтыңыздар марек болсун. Кедерки Oruzova Ramazan ayına neşendeki yıllarga görgünge Kudayım nasip kılsın Allah'ım barımızdı. Ana şu derdegimdeki ar Türk'ün, ar koşkon, çağırmaçıl cemaatı, çağırmaçıl ayımdarda alıp gel oturup sizlerge işinizlerge iyilik alayım. Irdap jüreveringizler uşuntep.
Жана айткан жогорудагы каалоо тилектер кабыл болсун. Сиздерге да барыңыздарга жакшылык каалайм. Сиздердин эфирге тунук эфир каалайм. Оболой бергиле. Эми жакында каникулга кеткенде сыңар жакшына эс алып, дем күч алып, көлгө барып эс алып, абдан жакшы келди. Кайра каникул өткөндөн кийин дагы буюрса эфирге келип турарбыз, Буюрса болсун. Өмүрлүү болуңуздар. Келели өрдөп баштайбызга чоң рахмат. Эжекелер өнөрүстөр өркүндөй берсин. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат.